Бир эле садырбы мындай далбоёпту биринчи жолу алып келип алдык бийликке. Мындай далбоёпту тарых көргөн эмес. Бул адам ким өзү? Ушул адам тууралуу сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Видеону аягына чейин көрүп, видеого албетте лайк басууну унутпаңыздар. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бийликке кандайдыр жакшы адам келбесин, ал бийликтин каршылаштары абдан көп болот. Дал ушуга окшогон адамдар тууралуу бүгүн сүйлөшөбүз. Жүрсөм мына бүгүн чет элде, жүрөгүм дайым мекенде туугандар. Могу сүрөттөгү Рожаны көрдүңүздөр да, мындан 1-2 ай мурун президенттин кеңешчилери бардыгы жумуштан кеткен ушул кишинин айнанча. Себеби бул жанагы корочканы алып алып, көрүнгөн ишкерди вымогать этип, акча сурап, анан өзүнүн иштерин бүтүрүп жүргөн. Бул Өзбекстандан жараны болгон. Биздин өлкөгө качкын болуп келип, Өзбекстандан кулуп, президенттин алдына кеңешчи болуп барып, кайрылмандардын себебинен айтмакчы. Кайрылмандардын бир дагы жумушун бүтүрбөй, ал жерде өзүнүн гана жумушун бүтүргөн адам да бул. Эми ушундай коррупционер туугандар Бар, айтала тургандар. Бир эле садырбы мындай далбоёпту биринчи жолу алып келип алдык бийликке. Мындай далбоёпту тарых көргөн эмес. Жок, ошол мен монтип социалдык тармактарда биздин өлкөнүн коопсуздугуна зыянын тийгизип отурат. Президентти жамандайт, өлкөнү жамандайт. Бүгүн буйруса камалды. Кыргызстанга барса жазасын алыш керек мындай адамдарчы. Себеби туугандар, биз жөнөкөй заправкага жумушка кириш үчүн анын ички саясатына сыртка чыгарбайбыз деп кол коюп туруп анан жумушка киребиз го. Кантип эле ошо президенттин алдында иштеген адам ушинтип чыгып алып туруп, ал жерде саясий сырлар бар, ошолорду жарыя кылып калыш керек туугандар. Мындай соц тармактарда аябай чыгып активдүү иштеп аткан адам болчу. Бүгүн кармалды. Мындай адамдардын жана иштеп кеткендердин мындай жумуштарды кылганына биз мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Будан кийин дагычы коррупционерлер азыр өлкөдөн качып чыгып кеткен туугандар. Бардыгы камалганы камалды, качканы качып чыгып кетти. Кыбыр иши барларчы. Азыр эми ошолор четте жатып алып, баягы жеп тойбогон жалап тойбойт болуп, баягы жеп жүргөн нерселерине баргысы келип туугандар. Ар кандай соц тармактардан туура эмес информацияларды таратып, элдин башын айландырууда туугачан алданбашыбыз керек. Элди мал ойлойбу буларчы? Бурсаң кете берет. Булар барыш керек дагы, эгер ошондой кыйын болсочу. Текебаев деле, ушу Садыр Жапаровдор деле бийликти кулаткандай, камалгандай, булар дагы камалыш керек. Эгер чын мамлекет деп иштеген адамдар болсочу, анан кийин акыйкаты болсо, акыйкаттай көрүп, эл өзү баалап карагыла, президент деле кылып алды адамдардычы. Өзү кадыр баркын ордуна коюп алат. Антип кичине кыбыр ишти кылып алып эле качып кетип, анан чыккыла революция деп тургандар туура эмес туугандар. Монун аккаунтуна кирсеңиздер, ар кандай бүгүн революция болот, эртең революция болот, 4-нчи революция болот деген жазуулар турат да туугандар. Бирок биз кыргыз эли айкөл эл акыйкатты ачык деп билет. Биз эч качан биздин эл 4-нчү революция болушуна жол бербейт. Себеби эл аралык институттар деле айтып жатат, что биздин мамлекет өнүгүп атат депчи. Биз деле четте жүрсөк дагы жөндөн жөн жүргөн жокпуз. Күндө жаңылыктарды көрөбүз, Кыргызстандын жаңылыктарын көрөбүз, биз кабардарбыз туугандар. Ошон үчүн биздин өлкөнү 2 эмес 4 тос башкарса дагы будан биягына бизге стабилдүүлүк керек. Стабилдүү өлкө гана өнүгөт туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сколиоз оорусу бир эле барганда айыгып калбайт экен да, бул кичинекей убакытты күтүшөт экен. Ошо бизге убакыт гана керек болуп турат да, ошо сиздердин жардамыңыздарга ушу аябай эле муктаж болуп турабыз. Баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мына сиздердин жардамыңыздар менен ушул баламды 3 жолу Турцияга алып барып келдим сколиоздарды менен.
алдыда ушу дагы 4-чү операцияга кеткен турабыз. Чукул арада ушу $5000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден ушул жетпеген суммабызды жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтсом, убакыт өтө берет экен, адам карый берет экен дегендей, ушу эңсеген тилегимдин баары эле, үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтуп, эл катарына кошуп, тең туштарына кошуп, ушу келечекте ушу балам түп-түз болуп, ушу эл катары ушу келин алып, ушул балам менен бактылуу болгум келет. Ушу маңдайыма балага жетпей атып, ушу маңдайыма ушул балам, ушу бир эле эркек балам бар, ушу үмүт тилегимдин баары ушул болууда. Сиздерден көптөн көп сураныңыздар. Алейкум, Кыргыз элим. Мен болсо мектепке баргым келип атат. Мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Апама кыйын болуп атат. Дагы 4 операциям бар. Дагы көп кылгачы. Кайрымдуулук кылам дегендерге эм банк өзүмө ачылган 05-13 Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк иним болот. Кылып коюңуздар.